Аялдар арасында сергек жашоо образын калыптандырган марафон Кадамжайда болду дейт. Мында 1000ге чукул аял 6,5 чакырым аралыкты жай чуркап басыш керек. Өзүңүздөр байкагандай, мен дагы марафондун катышуучусу катары башкалар сыяктуу бирдей форма кийип басып жатабыз. Мен 62 жылдымын. Өзүм ден соолугум үчүн, ден соолугумду чыңдап, басып, жүгүрүп дегендей катыштым. Каяктан келдиңиз? Айдаркенден. Негизи 5,5-6,5 чакырым басуу чуркоо сиз үчүн кыйын болгон жокпу? Жок, болгон жок, нормально кетти. Биздин марафондун негизги девизи бул тазалык, ынтымак, ден соолук болгон үчүн биз жөн эле чуркабастан аркабызда мусурларды да тазалаганча, погодага карабай элге үлгү болуу үчүн өтө ушул иш-чараны катышып атабыз. Марафонго даярдык 6 ай мурда башталган. Катышуучулар күн сайын эртең мененки саат 5:30да жөө басууга чыгып, көнүгүүлөрдү жасап, алыска аралыкты ийгиликтүү өтүүгө даярданышкан. Мунун арты менен марафондо чуркоо жеңил болгонун айтышат. Бүгүнкү ушул ден соолук үчүн болуп жаткан марафонго мен Баткен шаарынан келдим. Ушул жалпы 1000ге жакын аялдар менен 6 километрге жөө жүрүш болуп атат. Жакшы майрандык маанайда чуркап кетип атабыз. Погода дагы жакшы. Жамгыр жаап. Мындай марафонго биринчи жолу катышып жатасыз? Ооба, мындай марафонго биринчи жолу катышыптым. Марафондун катышуучуларынын эң жашы 18де болсо, улуусу 72 жашта. Алар Баткен облусунун бардык аймактарынан жана Бишкек шаары менен Ош облусунан да келишкен. Балдарыбызга дагы аябай жакшы неме болду. Шыктандырып, алар дагы кызыгышып, эртең менен эрте туруп алып, бүт жумуштарга жетишебиз. Баары сыймыктанышат. Мен аграрный университетте иштейм. Ошол жакта окуйм, магистратурада. Биздин студенттер да баардыгы кызыгып атышат. Дагы баргандан кийин дагы коштап өтүбүз. Улайбыз кыргызстандан. Ойлогон эмесмин, биринчиликте келем деп кыялдаган эмесмин да. Өзү бир 7-де турганмын. Кийин кантип алдыга өтүп кеттим, өзүм да билбейм. Негизи мындай чарчаган жоксузбу? Жок. Кантип келдиңиз? Даярдыктар? Жок, чарчоом болгон жок. 5:30 башталгандан баштап мен келем да өзү негизи. Ошондон баштап чуркоо, мындай тез басыш, ошолордо эме кылгам да. 9 10 Марафондун негизги максаты аялдар арасында сергек жашоо образын калыптандыруу жана жалпыга үлгү болуу. 15 16 ушул эле көнүгүүнү тегиз жасап коебуз. Ден соолук, ынтымак, тазалык. Ушул 3 максатты биз спорт менен даңазалап атабыз да. Бул бир эле Баткен областында эмес, бүтүндөй Кыргызстанды тургузуп, бул келечекте келечеги кең кылып алганбызда, келечегинчи бул бир эле Кыргызстанды эмес, негизи кошуна өлкөлөрдө андан кийин дүйнөгө таралып кете берүүчү марафон деп өтө максатты кеңири койгонбуз. Эртең менен турсаң, эрте канча иштериң илгери бүтөт. Ошолордун бардыгыга, мисалы, онун үстүгө немеден спорт залга келе жатканыбызда тазалыктар, көчөнүн тазалыктарын алып, мындайга айтканда бул 5:30 немеси бизге марафону өтө мындай айылды таза болушуга, аялдарды ден соолук болушта, мына бизде жаштар көп, өтө көп жаштарыбызчы. Булар дени сак апа болсо, эрте Кудай кааласа дени сак балдар төрөлөт. Биздин бул Кыргызстаныбыздын келечеги, биздин улутту, урукту улантып кеткенге өтө чоң пайдасы бар деймин. Мисалы үчүн биздин айылыбызда мектебибизде, өзүбүздүн мектебибиздин подвалында 30-35 аялдан түзүлгөн фитнес клубубуз бар. Ошондо аялдардын өзгөрүүсү аябай сонун, бардыгы ден соолуктары бекем болуп, аябай өзгөрүүлөр көп болду. Мына декабрдан бери машыгабыз, жакшы, сонун. Аялдарды сергек жашоого үндөгөн марафон муну менен эле чектелбейт. Алдыда эми вело жарыш уюштуруу мерчемделген. Мингүл Көчөрова, Шарлотта Ишматова, жаңылыктар.